карымай биздин эң жакшы майларыбыз жайлоолордо болот. Бул деген мына Баулда, Катраңда, Айбекен, Чымылдык деген жерлерде болот. Бизге ошолор алып келишет, биз сатабыз. Анан мына биздин куруктарда ошол немелер жасайт, биздин тоодо жашаган айылдагы. Мынакей, көрүп атасыңар, бул курут күбүнүн куруту, эзип ичкенге жакшы. Бул биздин илгерки ата бабабыздан калган куруттап деген бар го, ошого эзип, мына карымайдан куюп ичишет. Бул эң биздин жакшы неме, биздин сүзмөбүз. Көрүп турсаңыздар, пакетке салабыз. Бул да тамактын баардыгы натуралдуу нерсе да, бул химикаты жок. Мисалы магазиндерде сатып аткан мына кефирлер келип атат, булар баардыгы эле химикат. Мына биздин эң жакшы куруттарыбыз кайнатылган, жегенге жакшы, жаш балдарга жакшы. Жаш балага чипачыс бергенден көрө курутtu берип койсоң, ушу жакшы да. Ичип жүрөт, натуралдуу. Бул биздин чөөгө. Мына көрүп турасыздар, булар биздин чөөгөлөр. Мына бул бизге дагы бышырып даярдап берет муну. Булар чоң фермалардан келет булар. Сыйыр малы көп. Мына биздин маска май деп коет, каймакты чалган майларыбыз да буларчы. Булар дагы эң жакшы, курттапка күйсө болот, жөн жегенге жакшы. Булар бизге нан менен жегенге да, менен нан менен курттапка мына карын майлар. Кыргыздарды билесиңер, конок тоскондо майсы тоскойбуз биз. Туура? Бизде анау ови фруктаны иштесек да, жабыр тарелкаларыбызга куда тоскондо майда. Ошо баардыгы эле жакшы, бизде натуралдый. Мындай самопал нерсебиз жок. Курттарыбыз жакшы, майда курттар. Айттым го, баягы айтып өттүм го, жаш балага курт берген жакшы. Магазинде кытайский курттар бар, ол болбойт. Мындай чүбөсүзгө окшоп чыгарган. Ол ашша натуралдый эмес, мына өзүбүздүкү натуралдуу.